كان عمر بن الخطاب إذا مر بين الصفين قال Umar radıyallahu anhu namazga kelip sapka tizilgiler saptağın arasından ötüp otkanda mınday dep aytadilar. İstavu hatta iza lam yara fihinna halalan taqaddaman fakabbara ve rubbama qara surata Yusuf ve Nahl aw nahwa kazalika fi rak'at. Hazreti Umar namaz başlarında yakın turgulat, tez turgulat, aralardan boş çay kalmasın dep durup namazды başlaydılar. Keyde bir rekette Yusuf suresi, Nahl suresi je uşul ekosuna teң kelген surelerde okuydular deydi. Bul degen söz Hazreti Umar 2 rekette 25 bir para Kur'an okuydular deydi. Hina ta'anahu bis-sikkin zata tarafayn la yamurru ala ahadin yaminan ve la shimalan illa ta'anahu hatta ta'ana 13 rajulan mata minhum 7. Hazreti Umar Bagdad namazında mına ошол Macusi taraftan iki uçu var, iki saygıçı var, başı iki ayrı olgan kılıç menen janakınday jarakat alıp ölgön. Mına oşonda Hazreti Umarga jetkenge çeyin 13 adamды jarakat kılат. Arkadagi adamдарды sayıp kelip turup, imamçılıkta turgan Umardı kelip turup, Umardı dagы saygılap 7 жерine sayat. Mına oşonda 9 je 7 sahaba ölüt. Jarakattan. Hazreti Umar imamçılıkta turup, jığılatdagı özüne kele alбай kalat. Anan artынан Abdurrahman ibn Avf'tu imamçılığa tartıp çıkaratdagı namazды бүтүр deydi. Abdurrahman ibn Avf şaşıp kıskaça namazды okup бүтүргөндөн кийин Hazreti Umar kötörüp sırtка alıp çıkışat, özüne kelbeyt, taup çakırat, taup kelip mına ошол uudu kaytara turgan, antkeni ууланган кылыч менен канжарланган болчу, uuну kaytara turgan bir süttөрдү içirgende Hazreti Umar'dın mına ошол algan jarakatынан bарын 7 жеринен içken sütü çıkıp ketет. Уже жашап болбой турган, дарылап болбой турган жаракат алган болчу. Hazreti Umar balası Abdullah aytadi, Abdullah çurkap barıp Ayşeneden suragın deydi. Hazreti Umar bunu aluşuda padişah, prezident. Barıp Ayşeneden özü suragın. Paygambardın bölmesinde Paygambar menen Abu Bakır koyulgan 3. adamga orun var. Hazır menin canım çıksa ошол жерге meni koysun deydi. Balası Abdullah çurkap barıp kese Ayşeneden öz makul özüme dep saktap attım elen, bирок Umardın sözün kaytara albayım. Umar da adilеттүү padişahım deydi. Bizdi adilеттүүлүк менен башкарган жетектеген падышанын сөзүн эки кыла албайм дейт. Abdullah кайтып келип, атаке, Айшене өз уруксат берди, сүйүнчү пайгамбардын жанына коюласың десе, адилеттүү падыша Умар, о балам, өлгөнүмдөн кийин кайтарып барып, атам Умарга эмес, мына өлкө бересиң эместан деп сурап койгон дейт. Балким ал азыр мага макул болгону, мени президент деп дагы өлө элек деп, мансабымдан коркуп ыраазы болгондур дейт. Адилеттүүлүк кара, өлгөнүмдөн кийин Умарга эмес, padişaha эмес, мына өлкө бересиң ушул местан деп сурагын дейт. Анткени ал азыр макул болуп атканы, мен тирүүмүн, менен уялганымдан корккондон ыраазы болуп аткан дейт. Hazreti Umar өзүнөн кетип, өзүнө ойгонду алып, тур. Эч ойгонбойт, баласы Абдулла айтат, атамды тургузуш оңой эле дейт. Намаз деп кулагына кыйкырсаң атам ойгонот дейт. О Умар, намаз, хайя ала сала, намазга келгиле десе, ошончо жаракат менен Hazreti Umar туруп, Asallan nas, adamlar namazды бүтүрдү, багымбатты бүтүрүп алдыңар менден кийин дейт, мен жаракат алгандан кийин дейт. Namaz дегенде ошончо жаракат менен өзүн жоготсо дагы өзүнө келет экен. Hazreti Umar, о балам Абдулла, өлгөндөн кийин табутты алып барганда дагы бир сурагын, эгер уруксат берсе, ошол жерге коюп, эгер уруксат бербесе, алып келип бакый көрүстөндө мусулмандардын катарына коюп кой балам, разымын дейт. Макул ата дейт. Hazreti Umar, мени бычактаган ким экен дейт. Мени канжарлаган ким дейт. Сахабалар чурка визилде баша кылып тактап, Мугиранын жалдаган кулу капыр экен дейт. Динсиз, мушрик дейт. Hazreti Umar, Кудайыма шүгүр, алхамдулилла дейт. Эртең кыяматта намаз окуган бир өзүмө окшогон мусулманмын деген менен бирөө менен разборка болбойт экен. Мына падышанын адилеттүүлүгү өлтүргөн адам мусулман болуп калбасын деп коркуп атат. Кудайыма шүгүр, эртең кыяматта ла илаха иллалла деген бирөө менен разборка болбойт экен, ошону менен ызылдашпайт экен, ошону менен Кудайдын астында араздашпайт экен, кабыл болсо макул дейт. Өзүмө окшогон мусулманмын деген бир тууганым ушинтиби деп корктум элем дейт. Кыяматта кантип мусулман менен араздашат? Бүгүн биздин кээ бир жетекчилер бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Асхаби кан нужум би аййихима ихтадайтум ихтадайтум." Менин сахабаларым жылдыз сыяктуу. Кимисин ээрчисеңер хидаят табасыңар, бейишке алып барат дейт. Бүгүн кээ бир жетекчилер бейишке барам десең Hazreti Umarдан үлгү ал. Hazreti Umar өзүн өлтүргөн адамдын дагы мусулман болуусун каалап аттыр. Муну менен кантип мен ла илаха иллалла деген менен адам менен эртең кыяматта разборка болот деп. Бүгүн биздин 5 жылдык тагдырыбызды ишенип, колуна тапшырган кээ бир жетекчилер
шайлоо астында бир намазды 3 мечитте, 4 мечитте окуп өзүнүн имандуулук көрсөтүп, бирок бүгүн бир дагы мына ошол өздөрүнөн башка, өздөрү да ыраазы эмес ушул добушкачы. Өздөрүнөн башка бир да адам макул ушул жай менен болсо дагы бул жети толтургула бир адам айта элек. Ушул 2-3 эле адамдын идеясы. Бирок эртең кыяматта 6 миллион мусулмандын добушун алып алып бүгүн депутат болгондор эртең кыяматта кантип эсептешетин билбейм. Биздин мамлекеттин 95% эли мусулмандар, ла илаха иллаллах дегендер. Азирети Умар өзүн өлтүргөн адам мусулман эмес экендигине сүйүнгөн экен. Мусулман менен кантип эртең Кудайдын астында жакалашап, кантип мен неге мени өлтүрдүң деп мусулман адамга доо коём деп. Эртең 6 миллион адам менен Кудайдын астында кантип эсептешесиңер? Түбөлүгү эч ким башчы эмес, аны түшүнбөй коюу жакшы эмес деп акындарыбыз айткан сыяктуу. Бийлик убактылуу, өзү дүйнөнүн өзү убактылуу. Жок боло турган дүйнө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кун фи дунья кааннака гариб ау абирис сабил. Дүйнөдө жолоочу же жолдон өтүп бараткан чоочун адам сыяктуу бол дейт. Дүйнөдө сен мусафирсиң дейт. Бир жерде токтоп үй куруп, отуруп ташып жашай турган адам эмессиң дейт. Дүйнөдө сен чоочун өтүп бараткан адам сыяктуу бол дейт. 13 кылым жашаган пайгамбардан сураган экен. Кайфа важатта дүйнө деп. Дүйнө кандай экен? Тажап кеттиңби, зеригип кеттиңби сен? 13 кылым жашадың, 1000 жылдан ашык жашадың деп сураганда эки эшиктүү үй сыяктуу экен, бир эшиктен кирип экинчи эшиктен чыккандай болдум деген экен. А бирок 5 жылдык мандат менен канча арам иштерге түрткү болуп аткандар, эртең Кудайдын астында 6 миллион мен кантип разбор кыласам, кантип арам жашасам, эсиңердин бар эртеңер жыгыла, ва ма алайна иллал балагул мубин. Керемети Куранда Аллах Тааланын буйругу бизге жеткирүү гана, ал эми эртең кыяматта ар кимдин ниетине кылган ишине жараша тирилет.